Biz азыр бюджет кызматынын башкы башкармалыгына келе жатабыз. Кечээки инцидент боюнча комментарийге кызматкер жазып койгон. Ошо боюнча азыр бул жактан публичное извинение болушу керек да. Ошого келе жатабыз. Короче, публичное извинение. Служба охраны. Правильно? Конечно. Так, вы представьтесь, у нас сотрудник Октябрьского. Милициянын сотрудники Баталов Мурзаман, милициянын старшинасы. Şu videonu көрүп сизге тааныш нерсе жазып алган болчумун. Шуну кечирим сурайм сизден. Милиция кызматкерлерин алган жана жаман комментарияларды көрүп дин үстүндө жасалган ачуу берипчи. Максим, Максимден сурап коюңуз, жана коомчулуктан да сурап койсоңуз жакшы болот. Кандай эл коомду бузайын деген неме оюм жок. Эч кандай немем жок болчу. Şu кечирип коюңуздар. Жок, мейли. Бизге күнөөнү албетте ар бир киши күнөөлүү болушу мүмкүн. Күнөөлүү баягы беш колтек эмес, албетте эмоция калтырып койдуңуз, бирок бул нерсе да жакшы. Мына бул жакта бюджет кызматынын башка башкармалыгынын заместитель начальники, бул жакта турат. Непосредственно начальник сиз турасыз. Бул жактан да кызматкер өзү да келип, бул жактан да судебный расследование болуптур. Выговор алынтыр. Бул негизи жакшы, менимче жакшы көрүнүш. Мындай кызматкерлер бир туура эмес жасап, коомчулукка чыгып кетип, же чыкпаса дагы бирөө туура эмес кылып койсо, эртеси күнү күнөөсүн мойнуна алып, жетекчилиги бул нерсеге көңүлсүз калтырбай, ошол нерсени иликтеп, чыгарып, ушинтип кайра кызматкер өзү мойнуна алып, жетекчилиги бул нерсеге көңүлсүз калтырбай, ошол нерсени иликтеп, чыгарып, ушинтип кайра кызматкер өзү мойнуна алып, кечирим сурап, ал тараптан дагы жана ошондой коомчулуктан кечирим сурап койгону бул өтө чоң нерсе. Себеп дегенде, мындан кийин менин оюмча, мына кечээ күндө СБНда болду окуя, бүгүн күзөт кызматында болуп атат. Кайсы жакта болбосун, кайсы управление болбосун, кайсы мамлекеттик мекемеде иштеген кызматкерлер өздөрүнүн биринчиден кийип жүргөн формасын уят кылбаш керек, жана ошондой өздөрүнүн жетекчилигин дагы уят кылбаш керек. Эгер ушундай болуп турган болсо, анда бардык иштер жакшы болот. Менимче кызматыңыздарга рахмат. Ийгилик ишиңиздерге. Мына экинчи. Спасибо вам. Спасибо. Рахмат.